үйдің авалы азыр ошо жамгыр кар жааганда бул жерден неме суу өтөт. Анан бул жерден өтөт. Мына көчкөн жерлерде ажыраган жерлер бар. Анан бул жактан өтөт. Үйдүн ичинен да өтөт да ушундай. Ошо үйдүн ичинен кирейли, а? Бул жакта чай ичебиз. Полный ошо зак өтөт анан. Анан бул жерлерден ысыган менен зак урат. бул жерлерден Вода жамгыр түшүп өтөт. калган. Бул жерден кар жамгыр жааганда жамгыр кар помощеден өтөт суу. Дубалдар көктөп кетет. Үйдүн ичи анча неме кылсаң да ысыбайт. Кышын жазын бир калпай. Мына жерден каналдар чыгат, тышкандар чыгат, ошол жерден жыландар чыгат деп баланы коргоп, татыкча отурабыз, уктабайбыз. Ушул акыбыз. Колдору сапсын болбой калган, айнектер сынып калган, эчтеке жарабас болуп калган да. Бүт неме кышыда эч жапсаң деле баары аякта шамал аркырап, шама кирип турат, эчтекеси жарабайт. Бүт баары ошондой болуп калган да азыр. От жагылат экен да бул жака. От жаккан менен деле баары ысыган менен мындай тап бербейт да, ысыбайт да үйдүн ичи. Азыр тамак пышкан менен неме болуп кетет да, анендей болбой калат да, үйдүн ичи ысып, ысыбай. Канча носки кийип, носки кийсек ham зак урат да, ысыбайт да кайра. Ошто элим бар сен кайрылып кайрылып. Себеби мына ушул эски үйдө көп жылдан бери жашайм. Өзүм тапкан менен ирешем күнүмдүк майда чүйдөккө чыгат. Одан башка немеге кыла албайм да. Ошон үчүн кайрылганмын. Кудайга шүгүр үйүм бар, жаман болсо ham. Башка элим барсына кайрылдым. Кайрымдуу адамдар болсо, ушу биздин жаңы үйгө кичине салымын коюп койсо жакшы болот эле. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман биртугандар, кайрымдуу мекендештер. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле алдыңкы видеодон толук маалымат алдыңыздар. Элим барсымы кайрымдуулук фондуна Кадыров Нияз агабыз жана Эргешова Гүлүмкан эжекебиз кайрылган. Ал кайрылуусунун негизинде үйүнө келип текшердик. Чындап эле жаш шарты оор жана авариялык ушундай үйдө жашашат экен. Буйруса ушул фондубузда муктаждарды колдоо долбоору бар. Ошол долбоор алкагында Нияз агабызга жаңы үй куруу максатында турабыз. Албетте бул дагы сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен болот. Байланыш номерлары экран алдында жазып турат. Кайрылсаңыздар болот. Келиңиздер, муктаждардын санын азайтайлы.